Саламатсыңар балдар, кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар жакшыбы? Көңүл бургула, силерге төмөндөгүдөй болчулук суроо. Сабактын темасы 6-главага көнүгүүлөр иштөө. Сабактын максаты комбинаториканын элементтерин билишет, мисал иштөөдө колдоно алышат, тактыкка тарбияланышат. Өтүлгөн темаларды кайталоо үчүн суроолорду берем. Ушул суроолорго жооп бергиле. Орундаштыруу деп эмнени айтабыз? Орундаштыруу бири-биринен элементтери же элементтерин жайгашкан ирети боюнча айырмаланган берилген эм элементтин n элементинен түзүлгөн биригүү эм элементтен n боюнча орундаштыруу деп аталат. Орун алмаштыруу деп эмнени айтабыз? Орун алмаштыруу көптүктүн бардык элементтерин өзүндө кармаган жана бири-биринен элементтерин жайгашкан ирети менен гана айырмаланган биригүү орун алмаштыруу деп аталат. Топтоштуруу деп эмнени айтабыз? Топтоштуруу эм элементтин n элементинен турган жана бири-биринен жок дегенде бир элементи менен айырмаланган биригүү эм элементтен n боюнча түзүлгөн топтоштуруу деп аталат. Сыноо деп эмнени айтабыз? Бир чоңдуктун пайда болушу үчүн жүргүзүлгөн байкоо, эксперимент же сыноо деп аталат. Анда эмесе мисал иштөөнү баштайлы. 746 көнүгүү. 6 фирмага 4 салыкчы текшерүүчүнү бир-бирден канча түрдүү жол менен бөлүштүрүп жөнөтүүгө болот? Бул көнүгүүнү чыгарууда орундаштыруунун формуласына коебуз. А. 6 элементтен 4төн орундаштыруу барабар 6 көбөйтүлгөн 6 минус 1 көбөйтүлгөн 6 минус 2 көбөйтүлгөн 6 минус 3 барабар 6 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 3 барабар 360. 748 көнүгүү. 6 фирмага 6 салыкчы текшерүүчүнү бир-бирден канча түрдүү жол менен бөлүштүрүп жөнөтүүгө болот? Бул көнүгүүнү чыгарыш үчүн орун алмаштыруунун формуласына коебуз. P6 барабар 6 факториал. Бул барабар 1 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3 көбөйтүлгөн 4 көбөйтүлгөн 5 көбөйтүлгөн 6 барабар 720. 750 көнүгүү. 8 класста 24 окуучу бар. Ошол класстан 3 окуучудан турган команданы канча жол менен түзүүгө болот? Көнүгүүнү иштеш үчүн топтоштуруунун формуласына коебуз. С 24төн 3 барабар 24 факториал бөлүнгөн 3 факториал көбөйтүү 24 минус 3 факториал барабар 24 факториал бөлүнгөн 3 факториал көбөйтүлгөн 21 факториал. Муну ажыратсак 21 факториал көбөйтүлгөн 22 көбөйтү 23 көбөйтү 24. 21 факториал көбөйтүлгөн 1 көбөйтүлгөн 2 көбөйтүлгөн 3 барабар 22 менен 2 кыскарат, 3 менен 24 кыскарат. Натыйжада 11 көбөйтүлгөн 23 көбөйтүлгөн 8 барабар 2024.
Үйгө тапшырма 177 беттеги 752 мисал. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар.